Ушинтип тендер менен мына жеп атабы эмне кылып атат эй? Саламатсыздар болуу, кыргыз элим. Мукаш Абдыраев Атайын музыкалык мектеп интернаты жөнүндө экинчи рет видеону чыгарып атам. Бул тендерден аябай кылдат текшериңиздер, Камчыбек Кыдыршаевич. Тендерден бул Мукаш Абдыраев эле эмес, башка жактардан бүт текшериңиз. Мен фактылар менен чыгарып атам. Саламатсызбы ата-энелер. Бүгүн 11 декабрь. Жатакананын ремонтун көргөнү келдик. Экинчи этаж. Мынакей жана линолеумда никачественный ремонт, никачественный волнаны көрүп атасыздарбы? Бырышып, тырышып. Эч кандай астында клей жок. Клей болсо дагы мусордун үстүнө чыгып койгон, могу волналарды көрүп атасыздарбы? Канчага катышат? Канчага катышат? Ким жооп берет билбейм бул нерсеге. Канча деген улантып, канча деген эне баланын бул жерде кыйынчылыктары февраль айынан бери мына талабап жүрүшөт. Ар кимдин босогосунда сагалап, суук тумшук болуп жүрүшөт. Эмче ремонт бүтө элек. Бул эмки жылга чейин бүтпөйт окшойт. Бул 3-чү этаж. Күн чыгыш бети баягы биз наразы болгон бойдон экен. Эшиктин каркасы мына мондай бойдон калтырып атышкан. Бул баягы бүттү дегендегиси болчу да. Мына линолеумдун асты строительный мусор. Очевидно сыйраганда эле көрүнөт. Баягыдай эле сапаты жок, сапатсыз плинтус. Ошо плинтустарды биз башкача кылгыла берди. Майда балдар тез эле талкалап коет деп айтканбыз. Бирок сөз беришкен которобуз деп. Мондай кылып тапшырышмак да негизи. Биз макул болгон эмеспиз. Угуп атабы? Жөн эле. Үстүнө эле марафет кылып койгон полдун баары чыйкылдап, кыйкылдап. Мурун койдон. Эде паровой жарылган окшойт. Болбойт да мындай. Переделка кылат дагы убакыт кетет эми. Переделка кылбаска айлабыз жок. Булар таштап алып кетип калат. 2024-жылы Мукаш Абдыраев атында музыкалык школа интернатка акча которулган деп турушул бойдон. Дагы 20 жыл. Акча которулбай калса, 1 жылда талкаганчу нерсе. Кайра эле ата-энелерге күч келет. Ремонт, акча чогулткула депчи. Бала үчүн ала жок чогултабыз да. Негизи бул здание план боюнча бузулбайт. Бир келечекте музыкальный корпус болуп калмакчы. Ошондо деле бул жерди сапаттуу ремонт кылып туруп өткөрүп берсе жакшы болмок. Но биздин талап ошо да. Сапаттуу ремонт жасап бергиле деп атабыз. Шуну кантип анан ремонттап атышат. Биз ушуга наразы болгонбуз. Мынакей. Жайнайт. Ар кайсы жерде, ар бир бөлмөдө ушундай недоделкалар бар. Бул жерде мыктыда чаап чыгарышкандары ысытып туруп жаап коюшкан. Мына астына мусор мынакей. Эртеңге жыртылат да. Линолеумда да ташынасы боюнча бул жерде аябай чоң вопрос бар. Мынакей мен айткандай эле после ремонта дегенден кийинки плинтустардын акыбалы.
Мына эптеп септеп эле тешип бешип көрүп атасыздар да мына. Муну эмне карабайсызбы? Болбойт. Президент Садыр Жапаров акчаны бөлдү, а биякта тендер менен кетип, эми ремонтунун кээпин караңыздар. Илгерки кайсы бир жылы салынган полдун үстүнө эле мына чаң паңында сүрбөй тазалабай туруп эле линолеумду чаптап атат. Клейди куюп туруп эле. Бул кыйчылдап, мыйчылдап мына могу плинтустарын көрдүңүздөр. Плинтустун качествосы бул чалкылдайт эмитен эле. Жүпчүк болгон. Мынау күнбатыш жагындагы бөлмөдө экинчи бөлмө, бул дагы ошол бойдон ОСБ төшөлүптүр. Дагы бир бөлмө мынакей. Буга да төшөшмөк, бул жерде да ОСБ жок. Бул бөлмөдө дагы линолеум төшөп койгон, ОСБ жок. Бул бөлмөдө ошол бойдон экен. ОСБ төшөлө элек. Кыскасы баягы эле бойдон экен. Линолеумду сыйрышканда анан баягы сыйрылган линолеумдун орду мына строительный мусорду карабайсызбы? Ушунун бетине клей кантип жабышат. Ошонун үстүнө таштап туруп, строительный мусорларды албай туруп, мына клейдин иси. Чаң мусордун үстүнө эле клейди төгүп эле мурункусын чаптап коюшкан. Биз ошого нааразы болгонбуз. Ошол бойдон эмнеге келип көрүп кеткиле деп чакырганын билбейм. Бул бөлмөдө да жок. В общем, баягы биз келип кеткен бойдон иш ордунан жылбаптыр да. Жок биякта. Линолеум төшөп ташкан. ОСБ жок. Могу комнатамыз дагы экен. Бул бөлмө дагы ОСБ төшө элек, линолеум эле салып койгон мынакей. Эскилер эшиктер. Сметасын деле биз көрө элекпиз. Сметада алмашкыла деди эле. Бул кандай могу? Неге тиги жайбой марттан баштап эчтеке ремонт болбой келип туруп кычашып кышында жаңы имарат салынып атат. Декабрда. Текшериңиздер муну. Мындай адекватный эле эже го Разия Сырдыбаева эже. Адекватный эле эже го эмнеге момундай болуп атат? Идеалдуу ремонт кыла турган директор го негизичи. Эмнеге мындай болуп атат? Текшериңиздер срочно. Азыр өтө кейиштүү окуя болуп атат. Азыркы учурда жатаканасында 250-гө жакын окуучу жатып окуйт да. Ошолордун ата-энелери абдан кыйналды. Февраль 2024-жылдын февралынан баштап видеого тартып, ремонт эртерээк бүтүргүлө. Биз уже туугандардыкына жатып атып, мисалы Нарындан келген, Таластан келген, Оштон, Баткен, Казармандан келген окуучулардын ата-энелери бияка келип, туугандарыныкына жатып атып, уже жаман көрүнүп, азыркы жашоо акыбалын билесиздер, мурункудай кең пейилдик жок. Азыр туугандарыныкына жатсаң жаман көрөт. 1-2 күн жаткырат, андан кийин уже батпайсың. Мына март, апрель, май. Ошо менен каникулга кетишти, анан кайра келсе, кайра эле ошо туугандарыныкына жаткыла. Мына сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь болду. Уже туугандарыныкына жатып атып, жаман көрүнүп, ушундай уже кырылып атышат да, уже ремонт эмне бүтүрбөй атасыңар. Көпчүлүк ата-энелер Воронцовканын өйдө жанында айылдардан бери балдарын ташып, айла жок. 6-да турсак да жетишпей атабыз дейт. 5:30-5-те араң тургузуп алып жөнөйбүз дейт. Маршрутка, пробка сабагына келет 8-ге. Кээде кечигип келет. Ошо менен түшкө чейин берки окуусун окуйт, жалпы билим берүү. Андан кийин музыка сабактары башталат. Комуз, фортепиано, скрипка, виолончель, фагот, туба, мисалы барабан, труба, валторна, тромбон, ушундай аспаптар бар. Ар бири өзүнүн кесибинде аспаптарга кирет. Андан чыгып алып хор деген сабак бар. Андан чыгып алып сольфеджио, гармония, теория деген сабактар. Ошентип 6-да бүтөт. Анан баягы бала жыйналышып алып, аркы болуп көчөгө чыкканча 7 болот. Анан 7-де караңгы кирип, тиги кээ бир автобустар албай кетет, тыгылып.
кичинекей балдар остановкада ошентип бир 2 автобусту кое берет экен. Анан эптеп отуруп алып анан пересадка менен үйүнө жеткенче кечки саат 9:30 болот экен. Ал жуунуп сабагын окуп анан жатканча түнкү 12 болот экен. Анан эртең менен турабы саат 5:30. Бир нерсени ойлонбойсуздарбы? Маданият министри Алтынбек Максутов бир нерсени ойлонбойсуздарбы? Мына уже февралдан бери 2024-жылдын ата-энелерге уже жетип кетип, баардыгы чогулуп, комиссия түзүлүп атайы. Булар президентке чейин кайрылып, мына видеону көрдүңүздөр, биринчи чыгарган видеомдо 25 ноябрда кирип тартып чыкты, эч ким жок. Стройщиктерден бирөө да жок. Ремонт токтоп калган. Эч ким иштебей эле, мына тартып бүт. Анан кийин 28-inde комиссия менен келет экен дегенди угуп алып, директору же министр кошулуппу, шыгылып бир күнгө стройщиктерди жалдай коюшуп 28 ноябрда. Мына бизде стройщиктер иштеп атпайбы? Иштеп атат тигине деп. Тиги ата-энелер чогулуп келгендин баардыгына көрсөтүп, бир күнгө жалдап келе калышпайбы? Ушундай окуялар болот. Бул эмне? Бул эмне? Президент өзү көңүл бөлүп аткандай эмне чоң мүмкүнчүлүктү коюп берип былгытып атасыңар? Эмне мынча ит кылып атасыңар силер? Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектеп бул жөнөкөй мектеп эмес. Бул Маданият министрлигине тиешелүү атайын 11 жылдык музыканы окута турган музыкалык мектеп. Бул жерде общеобразовательный сабактар да бар, и музыкалык сабактар да бар. 2 сменден турат. Эртең менен 8ден баштап түшкө чейин жалпы билим берүү мектебинде сабактар окутулат. Түштөн кечки саат 6-га чейин музыкалык. Анан бул жерде артыкчылыгы Муратбек Бегалиевтердей күчтүү композиторлор окуган. Системасы илгери мындай болчу. Бүт региондордогу айылдарды кыдырып, абдан күчтүү музыкага шыгы бар таланттуу окуучуларды тандап келип, анан ошол музыкалык мектептин жатаканасы бар, ошол жерге жаткызып окутчу да. Себеби деген дүйнөлүк шедевр музыканттарды чыгарыш үчүн ошол жерде жатып, контролдоп, көзөмөлдөп окутат.